Алтынчы закон. Действуй. Жаса. 60-70 жылдары спорттук бут кийимдин дүйнөлүк рыногунда Adidas фирмасы биринчи орунда турган. Башка жерде ага конкурент болчу эч ким жок болчу. Ошол убакта жаш жигиттер спорттук бут кийимди чыгарып башташат. Ал бардык жагынан Adidaска каршы болуш керек эле. Алар өздөрүнүн үй бүлөсүнүн эркине каршы болуп иштеп башташат. Баары аларды шылдыңдап критикалашат. Фирманы негиздөөнүн өзү эле жеңил эмес болгон. Бирок үй бүлөсүндөгү карама-каршылыктар алардын күчүн дээрлик алып салышты. Бир күнү алар жаш жигиттер чогулушат да кантип жеңишке жетиштин рецебин ойлонуп тапканга аракет кылып башташат. Аларга каршы настройго карата рецепт издешет. Ошентип алар ойлонуп көрүшөт. Тигиндейди да, мындайды да. Бирок такыр жооп таба албай коюшат. Акыры алардын ичинен бирөөсү айтат: "Just do it. Жөн гана жасай бер." Алар эмне дешсе дагы жасай эле бериш керек. Калгандары аны дароо түшүнүшөт. Алар көп убактыларын башкалардын сөзүнө коротушпашы керек. Алар жөн гана жасай бериши керек. Ойлонуп отурбай жасашы керек. Just do it. Бул 3 сөз аларга ушунчалык таасир берди. Алар ал сөздү өздөрүнүн фирмасынын девизи кылып алышты. Алар ал сөздү футболкаларына жазып алышты. Just do it деп жазылган футболкаларды жумушка кийип жүрүштү. Кайсы фирма жөнүндө сөз болуп жатканын сиздер түшүндүңүздөр. Бир канча жылдын ичинде Nike Adidasты кууп жетти. Спорттук бут кийимдерди чыгарган дүйнө жүзү боюнча эң ири өндүрүшкө айланышты. Ушул күнгө чейин Nike'дын центральный офисинде кызматчылар Just do it деп жазылган футболкаларды кийишет. Дүйнөдө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн төмөн жашаган адамдар көп. Анткени алар кыймыл-аракет кылганды үйрөнүшкөн эмес. Эмнени кандай кылышты билген адамдар көп, бирок алар аны жасашпайт. Сократ Планканы андан да өйдө койгон. Ал айткан: "Колунан келген эле жумушту жасаган адамдарды жалкоо деп айтайм. Билим бул потенциалдык күч. Ошол билимди кандай кылып иште колдонгонду билген адамдарда гана анын мааниси бар болот." Жеңүүчүлөрдүн эң улуу таланты өзүн кыймыл-аракетке салуу жөндөмдүүлүгүндө. Көбүнчө адамдар водопад синдрому, шаркыратма синдрому менен оорушат. Алар жашоо дарыясына сүңгүп киришет, өзүнүн кайда агып бараткан багытын билбейт. Агымды өзү агызып кете бергенге уруксат беришет. Алар өздөрүн бул жерде мен алсызмын деп сезишет да эчтеке кылбай агып кете беришет. Анан килейген чоң шаркыратмага жетейин деп калганда эстерине келишет. Бирок шаркыратма менен кулап кетүүнү эч ким токтото албай калат. Канчалык биз эртерээк кыймылдап баштасак, ошончолук бизде шанс көп болот. Закондордун баарынын эч кандай баасы жок болот, эгерде биз аны жашоодо колдонбосок. Эгер биз кыймылдабасак, жөн эле тынч сууда сүзүп жүрө берген кандай жыргал. Бирок так ушинтип жашообузду өткөзүп жүрө беребиз, эчтеке кылбай. Көпчүлүгү эмне кыларын билишет, бирок ким болгусу келерин билишпейт жана эмне менен алектенерин билишпейт. Балким сиз кандайдыр бир жумуштан баш тарттыңыз. Жаңылып калуудан, бирөөлөрдүн сынаган сөздөрүнөн корктуңуз. Балким так ошол жумуш менен алектенбейсиз. Анткени убакыт келе элек. Балким азырынча даяр эмессиз. Сизге көбүрөөк билим, опыт керек. Андан көрө жөн эле жүрө бергениңиз жакшы. Жакшы шанс бир жолу эле келерин билесизби? Же сиз даяр боло элек болсоңуз, баштабай эле кое турганыңыз жакшы. Сиз кыялыңыздын ишке ашканына ишенбейсизби? Байкап көрүңүз, ушул суроолордун баары жөн эле шылтоо эмеспи? Кыймыл-аракет кылбаганыңызга кечирим суроо эмеспи? Көбүнчө эле ошондой болот. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, эң жакшы убакыт кыймыл-аракет кылуу уже келди. Эгерде биз жөн гана кыймыл-аракетти баштасак, көбүнчөсү по пути өзү эле чечилип кетет. Идеалдуу кынтыксыз жол болбойт. Адам кынтыксыз боло албайт жана эч убакта идеалдуу убакыт келбейт. Ошондуктан жеңүүчүлөр
кымысы кыймыл аракет кылат. Кымысы как можно скорее. Бардык улуу иштер кичинекейден башталат. Каталар болот башында. Каталар туура иштин фундаменти болуп калат. Ички күч үчүн каталар сөзсүз керек. Жакшы болуп эчтеке кылбай койгондон көрө жаман кыймыл аракет кылган артык. Биз улуу иштерге эч убакта даяр болбойбуз. Иш аракет кылып отуруп гана бизге керектүү ишти үйрөнөбүз. Эң жакшы даярдык кыймыл аракет. Бирок көп угабыз адамдардан. Менде көп күч болгондо мен күндө эртең менен чуркайт элем. Эгер биз күндө эртең менен чуркасак, бизде көбүрөөк күч болот. Же мен жакшы иш тапканда мен көп иштей баштайм. Бул дагы туура эмес. Биз жакшы ишти көп иштесек гана табабыз. Атактуулук иш аркылуу келет. Сарайда эки соко турган. Бирөөсү дат баскан, экинчиси болсо жаркырап турат. Дат баскан соко жаркыраган сокону ичи күйүп карады да андан сурады: "Сенде бул жаркырактык кайдан келди? Мен ушундай карыган эски түрүсүк болуп көрүнөм. Бул адилетсиздикке жатпайт. Мен тең укуктуулук үчүн күрөшөм." Жаркыраган соко: "Мен иштеген үчүн жаркырап турам" деп жооп берди. Бүгүнкү күндө баары социалдык теңчилик жөнүндө сүйлөшөт. Анын чын эле мааниси бар. Бирок аны зыянчылыкка колдонбош керек. Иштеген адамдардын эсебинен иштебеген адамдар жашагандай болбошу керек. Муну менен алар чындыгында кимдер жардамга муктаж, ошолордукун тоноп алышат. Бирөөлөрдүн эсебинен жашагандар дайыма алсыз, бактысыз болуп калышат. Бардык ишке жөндөмдүү адамдар үчүн закон бар. Эмгекке жараша киреше болуш керек. А калгандардын бардыгы адилетсиздик эмес, жөн гана теңдеп коюу, уравниловка. Уравниловка биздин системабызда ишкер аттарына колдонулат. Уравниловканын айынан чындыгында муктаж адамдар жабыркашат. Биз өз үчүн кам көрө албаган адамдар үчүн жакшыраак камкор болуп турушубуз керек. Азыркы болуп аткан иштерге караганда. Бирөөнүн өлбөстүн күнүн көрдүртүп койгон жакшы деле жардам эмес. Биз өлкөбүздөгү жардамга муктаж адамдар менен өзүбүздүн жашообузду салыштырышыбыз керек. Бул семинарды жөн эле бир жолу угуп койгонуңар пайда деле алып келбейт. Даже кээ бир закондорду бир канча жолу угуп чыгып, аларды жаттап алсаңыз дагы эчтеке өзгөрбөйт. Сиз кыймыл аракет кылышыңыз керек. Сиз бул закондорду жашооңузга киргизишиңиз керек. Алар менен күнүгө иштеш керек. Ошондуктан практикалык көнүгүүлөр көпүрөөк болот. Биздин өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз биздин бүгүнкү күнүбүз менен келечектеги жакшы жашообуздун көпүрөсү. Күндө бир главадан угуңуз, окуңуз, иштеңиз, аягына чыгып, кайра баштаңыз. Жашооңузга киргизген же азырынча сизге эчтеке айтпаган закондордон аттап кетиңиз. Кайсы жагынан баштасаңыз дагы кыймыл аракетти кылыңыз. Закондордун үстүнөн иштеңиз. Бир көнүгүүнү аягына чейин жеткириңиз. Бардыгы жөнүндө сразу ойлонгондон көрө. Бүгүн жасай ала турган көнүгүүнү тандап алыңыз. Бүгүн башкаларга караганда маанилүүрөөк болгон сабактар бар, бирок кыймыл аракетти кылыңыз. Бул жашоодо өзүнүн талантын өлтүрүп жүргөн адамдар ансыз деле көп экендиги жөнүндө ойлонуңуз. Закондогу кээ бир чындыктар бизге илгерки кылымдардан келген. Ошол закондор менен бардык убактагы жеңүүчүлөр жашашкан. Бирок алардын баары эч кимде жок. Эмне үчүн? Бир жагынан анткени биз өсүп турабыз. Жана проблемалар биз менен кошо өсөт. Экинчи жагынан канчалык биз жеңүүчүлөрдүн закону боюнча жашасак, ошончолук биз көп кыймыл аракет кылабыз. Ошончолук бизде чоң горизонт ачылат. Бирок бул кылмыштуу текебердик болуп калат эгерде кимдир бирөө мен булардын баарын билчүмүн десе. Жалгыз гана бир ченем бар. Көпчүлүк жалкоо адамдардын максаты жок. Алар эмнеге катуу чуркамак эле, эгер алар кайда чуркап баратканын билбесе. Унутпаңыз, бир гана способ бар доказать этиш үчүн, сизге чечкиндүү настрой болуш үчүн. Бул сиздин кыймыл аракетиңиз. Эгер түшүнсөңүз, сиз жетишерлик активдүү болбой атканыңызды,
Анын себептерин түшүнсөңүз, өзүңүздөн сураңыз. Сиз эмне үчүн бир нерсеге жеткенди каалап атасыз? Эмне үчүн сизге сөзсүз ийгилик керек? Ушул суроонун жообун тапканга жакшылап ойлонуңуз. Адамды кандай жылыш керек деген билим эмес, аларга эмне үчүн керек ошол жылдырат. Эмне үчүн керек экендигин так билген адам кантип ага жетсе болорун түшүнөт. Ал үчүн каалоолордун альбомун түзүңүз. Жанагы кыялдарыңыздын сүрөтүн чаптаңыз, картинаны. Журналдардын сүрөттөрүн кесип алып, фотомонтаждардын жана башка толтура өзүңүз кыялданган сүрөттөрдү кесип алып. Күндө кыялдарыңызды карап туруңуз. Ал альбомду ачып карап атып, өзүңүздөн сураңыз. Эмне үчүн ушул кыялды ишке ашырышым керек? Алар эмне үчүн сизге маанилүү, сиз үчүн? Сизди кыймыл-аракетке шыктандыра турган, сизди кыймылдаганга заставить кыла турган себепти табыңыз. Жана аларды түшүнүү менен колдонуңуз. Энрике Карузо кичинекей чагынан Ла Скала театрында ырдаганды кыялданчу. Бирок ал башында өзүнүн кыялын унутуп койгон. Тентиген ырчыларга кошулуп жүргөн. Бир күнү Сицилияда өзүнүн досу менен кезигип калат. Ал тентиген ырчылар жөнүндө угуп, жаман капа болот. Ал Карузонун талантына ишенген жана ал Карузонун эски кыялы жөнүндө билчү. Ошондуктан ал Карузодон сурады. Сен эмне кылып жүрөсүң? Карузо: мен сага түшүндүрбөдүмбү? Досу: сен мени түшүнгөн жоксуң, сен өзүңдүн кыялыңды эмне кылдың? Карузо өзүнүн жашоосун эстеди. Ал репетиция кылбай калды. Ал өзүнүн кыялын унутуп койгонуна, ортоңку деңгээлге түшүп кеткенине жаман болду. Ал өзүн сыйлабай калыптыр. Ал өзүнүн шансын колдонбоптур. Өкүнгөнүнөн ал көп вино ичип алат. Анын ырдай турган кезеги келгенде, ал сценага аябай мас болуп келди. Сценада ырчы аялдын көйнөгүн тебелеп алып, анын көйнөгүн айырып алат. Ал түзгөн суматохада сцена кулап түшөт. Серьезный опера фарска айланат. Ал коркуп кеткенинен соолуга түшөт да, болгон күчүнүн баарын топтоп туруп ырдап баштайт. Ал эч убакта ырдабагандай кылып ырдайт. Ал Миландагы Ла Скала подмостунда ырдап аткандай болуп ырдайт. Угуп аткандардын денеси дүркүрөйт. Угуп аткан критиктердин ооздору ачылып калат. Алар мындай ырдаганды мурда эч убакта укпагандарын айтышат. Ырдап бүтөр менен Карузо ал труппаны таштап Миланга кетип калат. Ал күндө репетиция кылат. Болгон күчү менен иштейт. Ошентип Ла Скалада дүйнө жүзү боюнча эң атактуу ырчы болуп калат. Жакпаган ишке убактыңарды коротпогула. Эч кимге өзүңөргө бул мүмкүн эмес деген сөздү ишендиргенге уруксат бербегиле. Өзүңөрдөн сурагыла. Бул мүмкүн эмес деген сөздү ал айтканга кандай акысы бар? Кээ бир адамдар бул ишти жасаганга мүмкүн эмес деп эсептешет, а кээ бири мүмкүн дешет. Тигилер да булар да туура айтышат. Анткени бирөөсү кыймыл-аракет жасайт, бирөөсү жасабайт. Бизге эмне кымбат болгондун баары кыймыл-аракет кылгандардын ишинен түзүлгөн. Жөн гана иштеген адамдар түзгөн. Жеңүүчүлөр билет. Кыймыл-аракет баарын чечет. Just do it.